Ниязбекова 24 жашта. Учурда Кыргыз Улуттук университетинде экономика факультетинде билим алган ал көпчүлүк жаштардай эле TikToктогу трендтерди тартууга жана ырдоого кызыгат. Саламатсыздарбы? Мен атым Айдана. 24 жаштамын. Азыр учурда Кыргыз Улуттук университетинде 3-курсунда окуйм, экономика жаатында. Бишкекте эле туулуп өскөм. Түбүм Нарындан болом. Ата-энем Нарындан. 72 мектепти аяктагам, гимназия. Анан ал жакты аяктап бүтүп, анан колледж экономики и финансов деген колледжге тапшырып, ал жакты да аяктап, анан азыркы учурда ушу Кыргыз Улуттук университетинде окуумду улантып жатам. Жогорку окуу жайда окуган менин кыялым болчу. Анан орусча айтканда мечтать этип жүрдүм. Анан бир жолу ошо интервьюдан звонок келди. Анан ошо бизге жардам берген ошо Кыргыз Улуттук университетинде Калнур агайым бар. Ал агайым ошо чакырып, анан ошо агайыбыздын жардамы менен буюрса азыр жогорку окуу жайда окуп атам. Эми баягы жаңы мындай публика ачып атканда мындай мурун негизи аябай кызыкчу деле эмесмин. Анан азыр эми кичине өнүкпөдүкпү биз, анан эми сам себе визажист деген курс бар экен. Анан ал жака ошо жазылып, атайын 3 күндүк курс экен. Ошо өзүн туура боентуу курсун окуп, анан ушул жакта окуп, анан азыр мындай көп жактарга чыкканда мындай проблема эмес. Ошо өзүм эле боенуп, анан чыгып кеттим. Дайыма ошо чачымды ушундай кыска кылып, өзү прическам ушундай, анан кирпигим дайыма жасалып жүрөт. Түз деген карага жакынмын, өзүңүздөр деле көрүп турсаңыздар керек. Анан өзүм стилим спорт жака көбүрөөк басым жасайм да. Ошо негизи кийимдерим көбүнчө спорт жака. Анан рэпке да кызыгам. Ошо биздин Кыргыздын рэптерин угам. Ошонан көп элдер ошолорду спортивный кийинип жүргөндөрүндү көрүшүп, анан иногда мындай узун да сөйкө тагынбайм да, анан кыска сөйкө тагынып жүргөнгө мындай көп элдер эркек деп ойлошот экен. Анан дайыма подругам экөөбүз жүрсөк, анан өкүңөр кыз жигитсиңерби деп сурагандар болот жолдончу. Анан күлүп калам, мен аябай эле эркек дешет деп. Негизи кичинекей кезимден бери эле ошо эркек, анан в основном ушун дешет, анан кичинекей бала көрүшөт. Баягы төрөлүп аткан кезде ошо врачтар айтышты, төрөлүп аткан кезде чоюп коюшкан деп. Анан дагы мындай божомолдор бар, кулатып алышкан деген. Анан ошо боюмдун өсүшү 3 жашымда токтоптур. Ошондо билине баштады. Андан кийин ата-энем ары жака алып барышып жүрүшүп, анан ошо 9-класста бул жактагы эле врачтарга көрүнсөк, белим сыныктап чыкты. Анан аны жазатыш үчүн аябай оор операция экен. Мунун эмеси натыйжасы белден ылдый кыймылдабай калышы мүмкүн экенмин. Анан аны ойлонуп эле, анан отуруп калгандан көрө ушинтип эле жүрө бергеним жакшы деп азыр көп эметкен жокпуз. Ошо. Үй бүлөдө 3 бир тууганмын деген Айдана апасы менен шаар четиндеги батирлердин биринде жашайт. Анын кызыгууларын дайым колдоого алган апасы экенин айтып, атасы менен мамилеси жоктугун кошумчалады. Үй бүлөдө 3 бир тууганмын. Байкем эжем бар, эң кичүүсү мен. Байкем эжем уже үй бүлөлөрү бар, өзүнчө турушат. Биз ошо шаардын чекесинде апам экөөбүз квартирада турабыз. Атам болсо өзүнүн үй бүлөсү бар. Биз менен жашабайт. Катташып турасыздар? Жок, сүйлөшпөйбүз дагы, көп сүйлөшпөйбүз, катташпайбыз. Негизи мындай жуманын башында эле пландарды коюп коем. Бул күнү бул жолугушуу болот, тиги күнү мындай иш-чараларга барам деп, анан негизи өзүм деле үйдө отурбаганга аракет кылам. Азыр мындай орусча айтканда время болуп аткандан кийин ошону туура пайдаланып алайын деп, анан үйдөн оокатка апама жардам берем, үй тиричилик. Үйдү тазалап, идиштерди жууп, тамак жасап кой десе жасап коюп. Ошо анын көп деле оор эмес жок. Ошо.
Бул жакта белекке келген оюнчуктар болчу, анан баягы фонддор менен иштешип жүргөнгө балдар үйүнө көп барабыз. Анан ошол жактан алып көп мишкаларды ошо балдар үйүнө алып барып бердик. Ырдоого кызыккан каарманыбыз ар түрдүү кайрымдуулук концерттерде ырдап өз талантын тартуулап келет. Бардык кыздардай эле келбетине өзгөчө көңүл бурган Айдана Ниязбекова сахнага чыгаарда сөзсүз сулуулук салонуна барып, мыкты даярдык менен гана эл алдына чыгат. Негизи бул ырдаган менин хоббим деп айтсам болот. Кичинекей кезимден бери эле ырдайм. Үйдө апам да жакшы ырдайт, байкем гитара чертет. Анан баягы азыркы учурда ошо фонддор менен иштешип жүрөм. Анан ошо фонддорго чыкканда ошо кичинекей балдарга майрамдык маанай тартуулаш үчүн ошо ырларды жаздырып, анан ошондой иш-чараларга чакырганда ошондой ырдап жүрөм. Анан азыркы буюрса план бар, вокал жактан сабак алып, анан может кийинчерээк ырдап каламынбы деп. Болуп бактылуу үй бүлө курууну каалайм деген каарманыбыздын жүрөгү бош эмес экендигин айтты. Социалдык тармактардан көп адамдар мага жазышат. Сиз кайдан аласыз мындай мотивацияны, энергияны кайдан аласыз деп. Анан мен өзүмдүн орчо айтканда натурамда эле. Анан азыркы жаштарга айтат элем, убактыңарды туура пайдалангыла. Эң башкысы ден соолукту карагыла, ден соолук болсо баары болот. Мага жаккан адам бар деп айтсам болот. Турмушка азыр пока белгисиз. Негизи сүйлөшүп жүрөсүздөр, Антип деле айта албайм го. Мага жаккан адам бар, сүйлөшөбүз. Ошонан азыр өзүмдүн планымда квартиралуу болсом, машиналуу болсом деген планым бар. Анан ошо көп кыздардай эле жакшы жака турмушка чыгып, балалуу болсом, бактылуу болсом деген. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигине карабай жашоого позитив менен караган Айдананын аракети жана алдыга койгон максаттары жаштар үчүн үлгү боло алат деп ишенебиз. Ал эми Айданага колдоо көрсөтөм дегендер төмөндөгү номерге кайрылса болот. Мына баяны бүттүк, буюрса дайыма мага колдоо көргөзгөн эжекем Айпери Суренчиева дайыма ушул жактан даярданып, иш-чараларга ушул жактан барам. Бүгүн да кечинде ушул бир иш-чара бармакмын. Ошол жактан аткара турчу чыгарманы припевин ырдап берип коеюн. Тазим кыйлам алдыңда, талбай көгөлөтүп тактыңда. Талашы жок энекем бактымда. Ай жаным улук энекем, жандап колдой жүрчү көлөкөм. Тизе бүгөм алдыңда берекем.